أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум урматтуу жамаат. Аллах таала бүгүнкү күнүңүздөр куттуу берекелүү кылган болсун. Адаттагыдай биз имам Мухиддин ан-Навави рахматуллаху алейхиге таандык 40 хадис аттуу китебин окуп атканбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү оозунан чыккан хадистердин жыйынтыгы же болбосо жыйнагы мына ошолдо айтылган бизге керектүү хадистерди чечмелеп келатканбыз. Бүгүнкү биздин келип жеткен хадисибиз Ал-Хадису Сабиу 7-чи хадис экен. Буга чейин 6-чы хадисти окуган экенбиз. Анда Нуъман бин Баширди окуганбыз, Нуъман бин Башир радhiyallahu келген Аллах таала адалды дагы, арамды дагы белгилеп койду. Алар ачык айкын айтылынды, ортосундагы күмөндүү нерселер бар деген боюнча сөз кылганбыз. Эсиңердеби? Бүгүн болсо 7-чи хадиске келдик. Анда имам Навави рахматуллаху алейхи мындай хадис келтирет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ан Аби Руқайята Тамим ибн Аус ад-Дари радhiyallahu anhu анна an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: "Ad-dinu nasiha." Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim rawahu Muslimun. Бүгүнкү окула турган хадисибиз өтө кыска айтылган хадис, бирок мааниси терең да. 7-чи хадистерге имам Навави айтат, алып келет бул хадисти. Абу Руқайя Тамим ибн Аус Дариден келген хадис дейт. Тамим Дари деген сахабаны окуп жүрдүк белек, буга чейин. Абу Руқайя Тамим ибн Аус Дари радhiyallahu anhu риваят кылат, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтты дейт. Не деп? Ад-дину насиха дейт. Дин бул насихат же насаат же насият, кыргызча үчөтөң мааниси бирдей эле. Дин бул насаат дейт. Сахабалар сурашты, кулна, сурадык дейт. Айттык дейт. Эмне деп? Лиман, дин ким үчүн насаат? Мындай дин бул насаат дегенде түшүнбөй калышты дагы. Ким үчүн насаат дегенде кала пайгамбар айтты саллаллаху алейхи ва саллям: Лиллахи, Аллах үчүн насаат, вали расулихи, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үчүн насаат, вали аимматил муслимина, мусулмандардын имамдарына, падышалары үчүн насаат, ва амматихим, жана жалпы мусулмандар үчүн насаат деди. Бул хадисти имам Муслим өзүнүн Сахих китебинде риваят келтирген. Алымдар айтышат, бул хадис мин жавами'л калим дейт. Пайгамбарыбызды билесиздерби? Пайгамбарыбыздын өзгөчөлүгү пайгамбарыбызды жавами'л калим деп сыпатташкан. Ал дегени пайгамбарыбыз өтө кыска айтат, бирок нуска айтат да. Жавами'л калим деген сөзү кыска, мааниси терең, пайдасы көп да. Ошол хадистердин бири ушул болот. Өтө кыска айтылды. Дин бул насаат. Сурадык ким үчүн? Алла үчүн, пайгамбар үчүн, имам падышалар үчүн, жалпы мусулмандар үчүн бүттү. Демек бул кыска айтылган менен пайдасы көп, мааниси терең да. Ошон үчүн бул хадисти имам Абу Нуайм айткан. Бул хадис диндин 4/1 бөлүгү деп айткан да. Бирок имам Навави айтат, жок дейт. Бул хадис диндин өзү дейт да. 4/1 бөлүгү деген уже аз дейт, диндин өзү дейт да бул. Баягы имам Шафидин айткан сөзү бар го, эгерде асыр деген сүрө бар го, вал аср иннал инсана лафи хуср. Ошол асыр сүрөсү эле түшкөндө 113 сүрө түшпөстөн 114 сүрө бар да. Ошол 114 сүрөнүн бир эле асыр сүрөсү гана бизге түшкөндө Курандын ордун басып кетмек дейт да. Демек ал асыр сүрөсү Курандын маани маңызын жалпы түшүндүрөт деп айтып атты имам Шафи. Дал ошондой эле имам Навави ушул хадис динди толук түшүндүрөт дейт да. Мадарул ислам дейт. Түшүндүрдүбү? Мына ошондой. Эми бул хадис кимден келди бизге? Тамим бин Аус ад-Дариден. Ушул хадиске бираз айта кетели. Имам Муслим Сухейл бин Аби Салихтен, ал болсо Ато бин Язидтен, ал болсо Тамим Дариден риваят кылат. Ушул чынжыр менен имам Муслим алып келген да. Болдубу? Сухейл бин Аби Салихтен, ал болсо Ато бин Язидтен, ал болсо Тамим Дариден. Ушул чынжыр менен келген риваятты имам Муслим бияка алып келген да өзүнүн китебине. Бирок имам Муслимден тышкары
имам Тирмизиде да ушул хадис келет. Түшүндүңөрбү? Демек имам Муслимден тышкары башка китепте да келет экен да. Кимдин китебинде? Тирмизинин, имам Тирмизи. Бирок имам Тирмизиде бул хадисти Тамим Дари риваят кылбайт экен, Абу Хурайра риваят кылат экен да. Андан тышкары Абу Давудда келет, Насаиде келет, Ибн Умар риваят кылат, Ибн Аббас риваят кылгандары бар, имам Саубан радхияллаху анху риваят кылгандары бар. Бирок аалымдар ошонун баарын бахс кылып, изилдеп келип туруп, мисалы үчүн Тирмизиде келген, Абу Хурайрадан келген ушул хадис сахихирекпи же Муслимде келген, Сухайлден келген, андан Атодан келген, анан Тамимде келген ушул хадис күчтүүрөкпү десе, көпчүлүк аалымдар ушул Тамимден келген, Тамим радхияллаху анху келген ушул хадис сахих деп айтышкан да аалымдар. Демек имам Муслим ушул чынжырды алып келип туруп өзүнүн китебине койгон. Ошол имам Муслимдеги, ошол Тамимде келген риваятты имам Наваи кайка алып келди? Бул жакка алып келди. Түшүнүктүү болдубу? Эми карагыла. Хадис боюнча бир аз айтып алгандан кийин адаттагыдай сахабалардын өмүр баянына бир аз киребиз. Бүгүнкү биздин сахаба ким экен? Тамим ибн Аус ад-Дари радхияллаху анху. Тамим радхияллаху анху ким болгон? Тамим аты кунья деп коет, лакап. Абу Рукайя болгон. Рукайянын атасы. Биякта Рукайянын атасы деп келди. Тамим радхияллаху анху өзү Дари деп келип атпайбы? Абу Рукайя Тамим Аустун баласы Дардык деп. Дари дегенде кээ бир аалымдар ошол Дар деген уруудан болгон деп айтышкан. Кээ бир аалымдар жок, атасынын аты Дар болгон дейт да. Кандай болсо деле экөө тең туура. Ошол Дари деп ошол нерсеге атак мындай таандык кылып атат да. Өзүнүн аты Тамим. Кызы бар экен, жалгыз кызы бар экен, Рукия деген. Ошол Рукиядан Абу Рукия, Рукиянын атасы деп атак коюшкан экен да. Тамим радхияллаху анху өзү кечил болгон. Кечил деген эмне эле? Монах. Христиан дининде болгон, насрони. Христиан дининде болгон насрони ушунчалык такыба болгон дейт, көп ибадат кылган экен да. Бирок 9-хижри жылы Мединага келип, өзү палестиналык, Палестин, билесиз да, Палестинаны. Ошол жакта христиан болгон, бирок араб. Лахми деген уруудан кечил болуп, өтө көп ибадат кылган христиан такыба кечили болуп, 9-хижри жылы Мединага келип туруп, пайгамбардын алдына иман келтирген да. Пайгамбарыбыз канчанчы хижри жылы кайтыш болду эле? 11. Демек, Тамим радхияллаху анху пайгамбар менен канча жыл жүргөн болот? 2 жыл дейт. Бирок 2 жыл жүрсө дагы өтө көп хадис риваят кылган дейт да. Түшүнүктүү болдубу? Ошон үчүн айтылат да. Мисалы үчүн Абу Хурайра радхияллаху анху пайгамбар менен 3 жыл жүргөн да. Бирок 1600 болсо керек, адашпасам, хадис риваят кылат. Я. Мухаддис, фақих, мухаддис. 3 жыл жүрүп 1600 хадис риваят кылып атат, адашпасамчы. Тамим радхияллаху анху 2 жыл жүрүп атат. Канча хадис риваят кылат бизгечи? Имам Мухаммад, имам Абу Ханифанын шакирти. Имам Абу Ханифадан сабак алып туруп, Мединага барып имам Маликтен сабак алган. 3 жыл сабак алган. Имам Маликтен канча жыл сабак алыптыр? 3 жыл сабак алып туруп, имам Маликтен Муатта деген хадис китебине шарх жазып берген да. Демек, мурунку алымдарды карасаң, кыска убакыттын ичинде шакирттери чоң деңгээлге жеткен дейт да. Ошон үчүн алымдар айтат: "Лейсатал ибрату биман сабака, валакиннал ибрата биман садака" дейт. Ибрат дейт, пайда максат дейт, көп жүрүү, алдыга кетип калууда эмес дейт. Көп жүрүш, устаз менен көп жүрүш, шейх менен көп жүрүш, көп сапарда жүрүш эмес дейт максат. Максат дейт, сен Кудай менен болгон чынчылдыгыңда дейт да. Булар азыр Тамим радхияллаху канча жыл болду? 2 жыл. Абу Хурайра 3 жыл. Имам Мухаммад 3 жыл. Мисалдар көп. Бирок Алла менен алар чынчыл болгон экен. Эч эл көрсүн үчүн эмес. Элдин алдына кыйын болоюн үчүн эмес. Сыдык, Алла менен көкүрөктөрү чынчыл болгондуктан Алла алардын ошол пайгамбар менен же устаз менен жүрүп коюуда
пайдасын берген дейт да. Ошон үчүн бирөө жарым мисалы үчүн баланча шейхте баланча жыл окуптур, түкүнчө жыл башка мамлекетте окуптур, баланча китеп окуптур десе шашпаш керек дейт да. Балким аз эле окуп келген адам андан да билимдүү болуп кетиши мүмкүн дейт мисалы үчүн. Эгерде ошол адам Алла менен чынчыл болгон болсо. Көп жыл окуган, көп жүргөн, балким ал жүрөгүндө Алла менен чынчылдыгы жок болсо, андан пайда жок дейт мисалы үчүн. Ошондой мисал болуп калышы мүмкүн да. Демек Тамим радыйаллаху анху мына ошондой пайгамбарыбыз менен өтө аз эле жүргөнү менен көп пайда тапкан сахаба радыйаллаху анхулардан экен. Тамим радыйаллаху анху эми иман келтиргенден кийин 9-хижри жылы пайдалары кандай болгон? Ислам үммөтүнө келтирген пайдалары. Жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам минбарга дөңгөчтүн үстүнө чыгып минбар кылган, билесиңерби? Анан бар го жана дөңгөч ыйлап аны өзгөртүп, ал башка да, башка айтпай эле коелу. Бирок ошол башка жаңы минбарды ким салып берген, ким жасап берген десе, Тамим радыйаллаху жасап берген экен да. Жаңы минбар пайгамбарыбызга. Эң биринчи алгач жаңы минбарды ким жасап бериптир? Тамим радыйаллаху анху жасап берген. Жана ошондой эле өзгөчөлүктөрү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечити кечинде жанагы пальма бар го, курма дарактын жанагы эмелерин көрдүңөр беле? Талдарын жанагы, чийлерин. Ошолорду бириктирип, байлаптырып, ошолорду өрттөп, анан кечинде ошолорду коюп койушкан чырактын ордуначы. Анан Тамим радыйаллаху келип туруп, ошолордун ордуна Палестинадан ошол церковдеги жана чиркөөлөрдөн көрүп калган экен. Жанагы май менен жасалган май чырактар бар го. Ошолорду эң биринчи пайгамбардын мечитине киргизип берген Тамим радыйаллаху экен да. Жарыктыкты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитине. Анан Тамим радыйаллаху ошол бир аз байыраак экен, кулдарына, шакирттерине тапшырма берип коюп койгула деп. Анан коюп чыккан экен. Ошондо пайгамбарыбыз келип туруп, ким койду бул чырактарды деп таң калган экен да. Машалла депчи. Дегенде Тамим мен деген жок дейт да. Менин кызматчым койду дейт да. Анан пайгамбарыбыз карап туруп, атың ким деп сурады дейт кызматчысынан. Мен атым Фатх деди дейт да. Пайгамбарыбыз карап туруп, жок, сенин атың бүгүнтөн баштап Сироч болот деди дейт да. Сироч деген чырак. Сироджиддин дейт го, диндин чырагы. Ошол Сироч коюлган адам кийин өлөр өлгөнгө чейин менин атымды Сироч деп пайгамбар койгон деп мактанып жүрүп өткөн экен да. Ошондой инсандардан болгон. Анан таквачылыгы эми кара, христиан дининде, насрани дининде жүрүп, ошончо таква болуп, ислам динин өткөндө дагы таквачылыгы андан ашкан дейт да. Имам Масрук айтып берет, мен меккелик бирөөдөн уктум дейт. Ал көргөн экен дейт. Тамим радыйаллаху анху үйүндө рүкүгө, саждага барып ыйлап, ошол рүкү сажда абалында, ыйлаган абалында багымдатка чейин туруп салганын биз көргөнбүз дейт да. Бир жолу саждага жатып алып өңгүрөө ыйлаганын билебиз дейт. Багымдатка азан айтылганга чейин ыйлады дейт. Анын ыйлаганы эмне себептен болгон экен десек дейт, Куранда аят бар. Ам хасибаллазина ичтараху деген бар да. Сайиат. Жанагы Алла Тааланын эме деген аяты бар. Жаман иш кылгандар дейт, күнөө иш кылгандар акыретке барганда ыйман келтирип жакшы амал кылгандар менен бирге болуп калабыз деп ойлошобу дейт да. Алардын ойлогондору кандай жаман дейт да. Ошол аятты окуп алып кечке өңгүрөө ыйлаганы эсибизде дейт да. Куран менен мамилеси жакшы болчу экен. Бир жумада бир хатым кылчу экен да. Элестеткиле, бир жумада бир хатым. Негизи бар го ушундай. Биз этникалык мусулмандарбыз да. Төрөлгөндө эле мусулман болуп төрөлдүк. Биз динди жакшы кадырлабайбыз да. Азыркы заманда деле байкасаңар, башка динден ислам динин өткөндөр таква болушат да. Орустар, кытайлар, япондор, анткени булар өтө динди кадырлап, динди акылы менен таап келгендер да. А биз акылыбыз менен эмес, эмоция менен жүрөбүз да көбүнчөчү. Ошон үчүн Тамим радыйаллаху анху да ошондой болгон да. Өтө сахабалардын өзгөчөлүктөрү көп, бирок ошолордун арасынан өтө көп ибадат кылган, өтө көп ыйлаган Тамим радыйаллаху анху болгон экен. Дагы өзгөчөлүктөрдөн Тамим радыйаллаху анху Хумейд ибн Абдурахман айтат. Тамим Дари Умар радыйаллаху анхунун халифатчылыгында, падышачылыгында барып суранган экен да. Мага бир сабак айтканга, баян кылганга бир мүмкүнчүлүк бериңиз депчи. Карагыла, ошол учурда деле адамдар жөн эле элдин алдына чыгып сабак бере алышкан эмес дейт. Мамлекет шайлаган адамдар баян кылган дейт да. Мамлекет көзөмөлдөгөн адамдар сабак берген дейт. Ошону Умар радыйаллаху анху тыйып койгон дейт, жок деп.
бара берген экен, анан аягында макул нелер сабак бересиң, нелерди айтасың деген экен Тамимдечи. Алланын элчиси, мен окуяларды айтып берем, жакшылыкка чакырам, жамандыктан кайтарам, жакшы бир адамдарга пайда келтире турган сөздү сүйлөп берем дегенде, анан Умар радыйаллаху анху макул. Жума күнү мен минбарга чыгам го хутбага. Ошонун алдында баян кыл деп убакыт бөлүп берген экен. Жуманын алдында эң биринчи баянды ким кылган болот ошондо? Тамим радыйаллаху анху. Ошентип жүрдү. Усман радыйаллаху анхунун халифатына келгенде Тамим радыйаллаху анху Усманга сурады дейт да. Мага дагы бир убакыт, дагы бир күндү белгилеп бергилечи, аз болуп калды дегенде, Усман дагы бир башка күндү белгилеп берген дейт да. Мына ошондой. Ал эми бир табииндерден бирөө Язид ибн Абдуллахтан риваят келтирилет. Пайгамбарыбыздын ошол сахабасы Тамимге барып сурадым дейт да. Сиз ошо түнчүндө аябай көп тахажжуд окуйт экенсиз, ыйлайт экенсиз. Кантип тахажжуд окуйсуз, кантип дуа кыласыз деп сураганда айткан экен да, ачуусу келип ушундай кызарып кетти дагы дейт, айтты дейт. Бир рекет тахажжудум дейт. Эч ким билбеген, эч ким укпаган бир рекет тахажжудум таң аткыча тахажжуд окуп, ал боюнча башка адамдарга айтып бергенден көрөк бир рекетим абзел деп айтты дейт да. Бир рекет тахажжудум эч ким билбесе дагы, бир рекеттен эки рекетин айтып атты эң аз. Ошол мага абзел дейт. Таң аткыча тахажжуд окуп туруп, бирөөгө ошол боюнча айтып берген көрөк дейт да. Мен сырды айтып берем, эмне кыласың дейт да. Дегенде ошол табиин ачууланып кетти дейт. Сахабалар силерге такыр түшүнбөйбүз депчи. Бир нерсе сурасаң жакшы айтып бересиң, дагы башка бир нерсе сурасаң урушуп саласыңар. Деги кандай кишисиңер силер дейт да. Дегенде айтты дейт Тамим анан. Сен ыйманың күчтүү. Сен өтө такыбасың. Мен алсызмын дейт да. Мен бир байкушмун. Эми ошо мага окшогон бир байкуш алсыз дейт. Эптеп септеп тапкан соону сага окшогон жакшыга берип коёюнбу дейт да. Ушу жакшы тора болмок беле дейт да. Деген тиги настроениясы көтөрүлүп, маанайы ачылып, баягына жакшы болуп кетти дейт да. Мына ошондой. Ошон үчүн Тамим айтты дейт, сен ал камераны жылдырып албагыла Мустан шейх. Ал адамдардын жооп берген сөздөрүнө караба дейт да. Урушуп салса дагы, сүйүндүрүп койсо деле, сен өзүң ошол кайсынысы пайда, кайсынысы зыян, ошону ала бер деп айткан экен дейт да. Түшүнүктүү болдубу? Демек Тамим радыйаллаху анху боюнча ушундай жакшы пайдалар бар. Анан дагы бир нерсе айта кетсек болот. Тамим радыйаллаху анхудан бир хадис келет. Хусусияты деп коет да. Негизи сахабалар хадисти кимден риваят кылат бизге? Пайгамбарыбыз өмүрүндө бир жолу хадисти сахабадан риваят кылган да. Уктуңар беле ушуну? Сахабалар пайгамбардан риваят кылса, пайгамбарыбыз менен кимден риваят кылыптыр? Сахабадан. Жалгыз бир сахаба болгон дейт. Ал ким десе, Тамимдар экен. Шуну айтып берейинби? Бул хадисти Сахих Муслимде келет. Китабул Фитан ва Ашрату Саа деген бөлүктө Амир ибн Шарахил ибн Шаби деген табиин Фатима ибн Кайс деген сахаба аялга барган экен да. Ким деген сахаба аял экен? Фатима ибн Кайс. Фатима ибн эмес, бинт Кайс. Аял киши да. Фатима бинт Кайс радыйаллаху анха бул сахаба аял Меккеден Мединага көчүп келген эң алгачкы аялдардан экен да. Анан Амир ибн Шаби табиин ошол Фатима энебизге барып сураган экен да. Эч кимден укпаган, ошо сизден гана уга турган пайгамбарыбыз, сиз түзмө-түз пайгамбардан кулагыңыз менен уккан бир хадис барбы депчи. Мен сизден угайын бир хадис. Ал хадисти сиз түз пайгамбардан уккан болушуңуз керек. Ошондой хадис барбы деп сурады дейт да. Кимден? Фатима бинт Кайстан. Ана Фатима энебиз айткан экен, бар дейт да. Айтып берейинби дейт. Ооба дейт. Мен өз убагында дейт. Ибн Мугира деген сахабага турмушка чыккам дептир да. Ким деген? Ибн Мугира. Ал Ибн Мугира пайгамбарыбыз менен согушка чыгып шейит болду дейт. Ана мен жесир калдым дейт да. Күйөөсү жок калдым дейт. Ошентип калгандан анан
Абдурахман ибн Ауф бир канча сахабалар менен келип менин колумду сурады дейт да. Мен макул болгон жокмун дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип Усама бин Зайд деген пайгамбарыбыздын уулу бар эле го, бакма уулу. Ошого колун сурады дейт да. Анан мен ойлондум дейт да. Анан пайгамбарыбыздын эме деген сөзүн эстедим дейт. Ким мени жакшы көрсө, ал Усаманы жакшы көрсүн дегенчи. Анан мен пайгамбарга айттым дейт, Алланын элчиси, менин тагдырым сиздин колуңузда. Кимге десеңиз ошого чыкканга даярмын деп айттым дейт да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мени карады дейт. Анткени мен идда күтүп аткам дейт да. Жолдошу аз болуп калса аял киши эмне күтүш керек? Идда күтөт. Идда күтүп аткам, ошо идда күтүп атканда дагы эч ким жок. Бош үйдө болчу дейт да. Же күйөөм жок, же балдарым жок дейт да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи мени карады дагы, Шарик деген аял бар эле. Ансарлардын эң бай аял экен да, бизнесмен. Алла жолуна ушунча көп акча сарптаган аял экен да. Анан пайгамбар айтты дейт, сен Шариктин үйүнө барып идда күт деп айтты дейт да. Ушинтип болдубу? Анан Алланын элчиси макул ошол аялдын үйүнө барып идда күтөйүн деп жатканында пайгамбар кайра айтты, жок, кое тур деп айтты дейт да. Шариктин үйүнө барбайлы кой депчи. Анткени ал аялдын үйүнө коноктор көп келет дейт да. Бай аялдын үйүнө коноктор көп келет да. Анан сени чоочун эркек көрүп албасын. Жолугуң жок көрүп калбасын. Балтырың ачылып андагы бир адамдар көрүп калбасын. Сен андан көрөк Абдулла ибн Амр ибн Мактум деген таанысыңбы дейт. Ал экөөңөр бир урудансыңар дейт да. Ал сага жакыныраак дейт. Ошол кишинин үйүнө барып идда күт дейт да. Макул деп ал кишинин үйүнө барып идда күттүм дейт. Тамим жөнүндө айтып берип атып кирип кеттим, Бул хадис ушинтип башталат өзүчү. Анан бул эмнеден башталып атат азыр? Башымда деп башталды эле бул хадис. Кимдин эсинде? Текшерип көрөйүн. Жок, бул хадисти кимден келип эмне деп сурап атат? Амир ибн Шаби Фатима бинт Кайстан сурап атат да. Эч кимден укпаган хадис барбы депчи. Сизден гана угайын деп. Анан ошо Фатима өзү айтат, мен ошо идда бүттү дейт. Идда бүттү дагы, анан мен бир жарыя болуп калдым дейт. Эмне жарыя? Азан, эълон. Намазга шашылгыла, намазга келеле деген дейт. Анан намазга бардык дейт. Фатима өзү намазга бардык дагы. Эркектердин эң акыркы сабына туруп намаз окудук дейт. Мечитте. Медина шаарында. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз бүткөндөн кийин минбарга чыкты дейт. Минбарга чыкты, пайгамбар ушундай маанайы ачылган дейт. Көңүлү ушундай жайдары дейт дагы. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Отургула деп айтты дейт. Намаз бүттү да. Турбагыла дейт. Ким кайсыл сапта отурса отургула. Кыймылдабагыла. Ордуңарга отургула, азыр мен силерге бир нерсе айтып берем дейт да пайгамбарыбыз. Муну ким риваят кылып бизге хадисти? Фатима бинт Кайс, Амир ибн Шихабга, ибн Шабига. Пайгамбар айтты, мен силерди ушул жакка отургула, кетпегиле, чогулгула дегенимдин белгиси силерди бир сүйүнчүлөп, бир олжо берейин деп айткан жерим жок дейт. Же силерди коркутуп, бир тиякта душман келатыптыр деген жерим жок дейт. Мен силерди такыр башка бир нерсе жөнүндө айткым келип атат дейт да. Эмне жөнүндө билесиңер дейт. Алланын элчиси, биз билбейбиз дейт. Мен силерге силердин бир тууганыңар Тамим ибн Аус ад-Дари мусулман болуп жаңы эле менин колума келип ыйман келтирди. Буга чейинки жашоосу насрони, христиан кечил экен, бирок келатып жолдо Палестинадан Мединага келатып ушундай бир укмуш окуя болгон экен, ошону айтып берейин деп чечтим дейт да. Түшүндүңөрбү? Пайгамбар айтып берип атабы? Тамимден уккан айтып берип атат да. Анан пайгамбар айтып берет. Тамим разияллаху анху Палестинадан Шам мамлекетинен деңиз аркылуу Саудияга келгиси келет да. Өзү менен чогуу бир 30га жакын ошол палестиналык араптар бар экен. Анан Тамим разияллаху айтып берген боюнча ошол деңизде кеме менен жүрүп аябай катуу толкун болгон экен да. Толкун болуп, толкун бир айдай болду дейт. Басылган жок дейт да. Ошол толкундан биз курсту жоготтук дейт, каякка баратканыбызды. Анан кеме айдап барып бир аралга барып такады бизди дейт да.
Арал деген эмне эле? Остров. Анан ошол аралга келгенде, ошол кемеден түшүп, кайык менен жээкке келдик дейт. Жанагы бир 30га жакын адамдарыбыз дейт. Ошол учурда убакыт кечкирип калган убакыт болгон дейт. Күн бүркөлүү, күн кирип калган учур болчу дейт да. Анан жээкке келсек дейт, алдыбыздан бир укмуштай, коркунучтуу бир адам чыкты дейт да. Бул адамбы, адам эмеспи деп билбейбиз дейт. Денесинин баарын жанагы жүн баскан дейт. Чач баскан дейт, тал баскан дейт. Ал ушундай экен дейт. Анын жүзү каякта, аркасы каякта айырмалай алган жокпуз дейт. Ал инсанбы, жинби, аны да биле алган жокпуз дейт да. Түшүндүңөрбү? Ошондо сен кимсиң деп чоочуган абалда ушинтип дейт да. Биз коркуп кеттик дейт, бул шайтанбы депчи. Дегенде тигил айтты дейт, ананы жассааса. Мен жассаасамын деп айтты дейт да. Жассааса деген баягы таджассус деген араб тилинен келет. Баягындай тыңчылар барбы, агенттер. Тыңчы сага бир эч ким укпасын деп бир кабар берсе, ошону таджассус же жассааса деген ушундай бул маани келип чыгат. Ушул эч ким билбеген, эч ким укпай турган бир кабар айткан үчүн ушинтип айтылып калган дейт да. Мен жассаасамын деп айтты дейт. Мен силерден сурабай эле коеюн дейт. Силер менден да эч нерсе сурабай эле койгула дейт. Эгер силер бир нерсе билгиңер келсе, тиги сарайды көрдүңөрбү дейт. Ошол аралда бир сарайды көргөсүз дейт. Ошол сарайга барсаңар дейт, силерди күтүп аткан бирөө бар дейт да. Анан биз ал адам ошол заттан коркуп дейт, бул шайтанбы, жинби, эмне болду деп баягындай корккон абалда чуркаган бойдон ошол сарайга кеттик дейт да. Ал адамга жолугабызбы, жолукпайбызбы, ал оюбузга келген жок. Тигинден качыш керек болот дейт да. Муну ким айтып берип атат? Пайгамбарыбыз айтып берип атат, Тамимден. Анан аяка баргандан кийин ошол сарайга кирсек дейт, өмүрүбүздө көрбөгөн алып ушундай бир адам турат дейт да. Түрү ушундай бир адамды качыра турган, түрү суук бирөө турат дейт. Эки колу мойнуна кишенделген экен дейт. Буттары кишенделген дейт да. Биз аны көрдүк дагы, тигинден качып келатканбыз, муну көрүп андан коркуп баштадык дейт да. Анан киргенден кийин эле ал адам сурады дейт да. Силер кимсиңер деп. Биз айттык дейт, биз Палестинадан келаткан, бирөөбүз Хузайлден, бирөө Дар уруудан болгон араптарбыз. Ушундай сапар жүрдүк. Деңиздин үстүндө жүргөндө жанагы толкун ушака айдап келип ушака келдик. Баланча деген бир зат ушака кирдик деп баарын айтып бердик дейт, төкпөй чачпай. Анан ошону айтып бергенден кийин тигил ошонун баарын укту дагы, менин ким экенимди билгиңер келеби дейт. Биринчи мен силерден сурайын, анан айтып берем деп айтты дейт да. Анан суроо бере баштады дейт. Байсан деген эмеси бар. Курма дарактар бар, байсан деген. Уктуңар беле ошону? Байсан дарагы деп коет. Ошол байсан дарагы мөмө берип атабы деп сурады дейт да. Байсан деген дарак бул Палестинада азыр бар. Мөмө берип атабы, курма берип атабы дейт. Биз айттык, берип атат. Адамдар андан пайда алып атат дейт. Силер кийин көрөсүңөр, ал байсан дарагы эч бир мөмө бербей калат дейт да. Экинчи суроом дейт. Табария көлү барбы азыр дейт, кургай элекпи дейт. Табария деген ал дагы азыр Израиль жака өтүп кеткен да. Кийин кыямат күнү Яжуж Мажуж келип ошол көлдү ичет дейт. Ичкенде адамдар ошону көрүп туруп, ушул жакта бир көл бар эле деген айтылат дейт, сөзчү. Бир кирип туруп ушуну ичип салышат дейт да. Ошол Табария көлү барбы деп сурады дейт да. Бар. Табария көлү бар, адамдар андан пайда